Алынган Эрмек Нургазиевдин ордуна Чүйдүн мурдагы губернатору Бактыбек Кудайбергенов келди. Буга нааразы болгондор мэриянын алдында кайрадан митинг өткөрүшүп, алар Кудайбергеновдун Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу болуп келүүсүнө каршы экенин билдирип жатышты. Баарынан кызыгы жаңы башчы 2 жылдан бери Бишкек мэриясы менен соттошуп жатыптыр. Буга чейин мекеме сотко кайрылып, анда Бактыбек Кудайбергеновдун жубайына катталган үйдү түрттүрүүгө милдеттендирүү өтүнүшүн келтирген. Соттук териштирүүлөр бүгүнкү күнгө чейин уланып жатканы белгилүү болду. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Октябрь окуяларынан кийин 4 ай ичинде Бишкек шаарынын мэрин милдетин аткаруучу 4-чү адам дайындалды. Балбак Төлөбаев иштен кеткен соң анын ордуна курулуш тармагынан келген Эрмек Нургазиев мэр болуп ишке киришкен. Бирок ал 1 күн гана иштеди. Анын ордуна бүгүн башка киши дайындалып, муниципалитеттин башчылыгына Бактыбек Кудайбергенов келди. Эрмек Нургазиев Борбор каланы 1 күн жетектеген мэр катары тарыхта калды. Кечээ ал кызматка киришери менен жарандык активисттер анын жоруктарын ашкерелеп, наразычылыктар күчөгөн. 1,5 жыл мурда Нургазиев бир аялды жактан ары бир койгону тартылган видео кайрадан интернеттин бетине эледи. Ошондой эле акчасын төлөп батирин ала албай жүргөндөрдүн ишинде дагы Эрмек Нургазиевдин аты аталган. Сын пикирлер көбөйүп жаткан чакта өлкө башчысы Садыр Жапаров да өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу бейбаштык, мүлк талаш иштери бар адамды мэрликке коюу мүмкүн эместигин билдирген. Бүгүн болсо өкмөт башчы Нургазиевди мэрликтен бошотуп, анын ордуна Бактыбек Кудайбергеновду алып келди. Эртең менен каланын жаңы башчысы муниципалитеттин жамаатына тааныштырылды. Мурдагы мэрлерге салыштырмалуу Кудайбергенов маалымат жыйын берген жок. Маалымат катчысы журналисттердин суроолоруна жакын арада жооп берерин билдирип, шаар жетекчисинин кала тургундарына кайрылуусун таркатты. Ал мэриянын буга чейинки иштерин улантаарын, кээ бир гана өзгөртүүлөр болоорун жазыптыр. Эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу, каланын башкы планынын ачыктыгын камсыз кылуу, муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, коомдук транспорту экологиялык отунга өтүү процессин тездетүү сыяктуу пландарын атаган. Бирок аларды чечүү жолдорун көрсөткөн эмес. Жаңы дайындалган мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновго каршы Бишкек шаардык мэриясынын имаратынын алдында наразычылык акциясы болду. Мында чогулгандар алар өздөрүнүн талапкерин мэрликке сунушташууда. Бул жерде милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап турушат. Ошондой эле мэриянын имаратына кирүү башкы эшигинде күзөт кызматынын кызматкерлери турат. Алар баарын эле имаратка киргизишкен жок. Акцияга топтолгондордун бир тобу мамлекеттик архитектура жана курулуш мекемесинин башчысынын мурдагы орун басары Руслан Тагаевди сунуштаса, экинчи тарабында тургандар Балбак Төлөбаевдин кеңешчиси болуп иштеген Аскат Осмонов мэр болсун деп жатышат. Мындайда бул 11-чи немеге чейин эле болот, апрелге чейин. Бирок ошол 11-чи апрелге чейин болгондо дагы молодежьто сыяктуу биремөө эмнеге жанталашып атат 2 айга мисалычы. Руслан Тагаевдин бага эмелерин уктум дейм, кылган иштеринчи. Мен аны жашыраак экен, баягы татыктуу деп бирок ойлойм да. Бирок ага ошогон дагы чыкса, мисалы дагы карайбыз да, чоңда сары. Бирок мен баягы азыр пока временно Руслан Тагаев баягы татыктуу деп ойлойм да. Дагы бир уюмдар келип алып эле өзүнүн лидерлерин отургузабыз берсе, бул несправедливый болот да. Ар кимдин өзүнүн ишенген адамдары бар, мисалы лидерлер бар. Аскат Осмоновду колдойм да. Жаңы дайындалган мэр Бактыбек Кудайбергенов бир сутка калааны башкарган Эрмек Нургазиев сыяктуу эле жер талаш боюнча ишке катыштыгы бар экен. Ал кошунасы менен соттошуп жүргөнү белгилүү. Колундагы документтерин көрсөткөн Марат Ахматалиев жанында жашаган Кудайбергеновго 3,5 сөтүк жерин алдырып койгонун айтат. Ал жерде азыр 2 кабаттуу хан сарай салынган. Жер тилке болсо мэрдин аялына катталыптыр. Он говорит, что мэрдин аялына катталган үй менин жер тилкемде салынган. Мен Бактыбек Кудайбергеновдун өзү менен да сүйлөшкөм. Ал мага кандай бөлүп берсе ошол жерге курдум дейт. Менде бардык документтер бар. Кылмыш иши ачылганына 2 жыл болду. Ордунан жылбай келет. Мына жаңы башкы прокурор Зулушевдин келиши менен жабылган иш кайра көтөрүлдү. Атайын кызматта иштегендер да аягына чыгабыз деп жатышат. Кала башчысынын үйү документ боюнча 7 сөтүк жерде болушу керек эле. Бирок короо жайы 8,23 сөтүктү ээлейт экен. Мэрияга тиешелүү болгон 1,23 сөтүгүн өзү эле кошуп алган аныкталган. Мунун
Июнь айынан жаңы кала башчы Бактыбек Кудайбергеновдун жубайы менен мэриянын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы да 2 жылдан бери соттошуп келет. Райондук сот муниципалитеттин пайдасына чечим чыгарып, муниципалдык жер тилкесине салынган дуалдарды түрттүрүүгө милдеттендирилген. Бирок ага макул болбой Кудайбергеновдун жубайы шаардык сотко кайрылганы белгилүү болду. Муниципалдык жерге чыгып кеткен жерди устранить этип бергенбиз. Ошону устранить этип чыккан чечим. Кайтарып патсыныз кетиш керек болчу ошол жерчи. Устранить, нарушение алды устранить. Бүгүнкү күнү сот иштери жүрүп жатат, сот иштери аягына чыга элек. Сот баары мыйзам чегинде иш-чара барылат. Бул иш боюнча Кудайбергеновдун жакындары менен байланыштык. Жубайы жер тилкесин 5 жыл мурда сатып алып, кызыл китеп боюнча үй салганын, баары мыйзамдуу экенин айтат. Ал эми үйү белгиленген чектен чыккан үчүн мэрияга ижара акысын төлөйм деп билдирди. Жер тилкесине байланыштуу соттук процесс 17 февралга белгиленген. Эми кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп калгандыктан иштин андан ары өнүгүшү кызык болууда. Жаңы дайындалган кала башчысы Кудайбергенов 58 жашта. Бир күн иштеген мурдагы мэр Эрмек Нургазиев менен өткөн парламенттик шайлоодо бир партиядан депутаттыкка аттанган. Буга чейин Ысык-Ата районунда аким, кийин 2 жыл өкмөттүн Чүй областындагы өкүлү болуп эмгектенген. Айрымдар аны дагы мэрлик кызматта көпкө кармалбайт деп болжошууда. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС. Ал арада бүгін Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчиси Максатбек Токтомушев та өз каалоосу менен отставкага кетип, муфтийдин орду бош калды. Иштен кетүүсүнүн себеби ачыкталган жок. Бирок бүгүн эле зыяратчылар берген акчаны жеке каржы уюмдарына үстөк пайызга насыяга берип, өз чөнтөгүнө пайда көргөн деген кине менен аталган башкармалыктын бухгалтери кармалды. Маалыматтарга караганда ал УКМК кызматкерине $100,000 пара сунуштаган. Баарынан кызыгы, башкы эсепчи буга чейин пара алгандыгы үчүн соттолуп, бирок ага карабастан муфтиятта иштеп келиптир. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул ирет ири суммадагы пара берип жаткан жаранды кармады. Ал Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы эсепчиси. Казначы буга чейин аныкталган каржылык мыйзам бузууну жаап-жашырыш үчүн УКМКнын тергөөчүлөрүнө $100,000 сунуштаган. Улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматта башкы бухгалтер муфтияттын башка жетекчилери менен биргеликте ажылыкка бара тургандардан чогулган 100 миллион сомдон ашык каражатты жеке каржы уюмдарына насыяга берип турган. Андан түшкөн үстөк пайызын чогултуп, өз максаттарына жумшаган. 2021 жылдын 9 февралында бул факт сотко чейинки өндүрүшкө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328 беренеси өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ошол эле күнү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине пара берип жаткан учурунда кармалган. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Атайын кызмат кармалган адамдын аты жөнүн ачыктаган жок. Бирок учурда аталган мекеменин башкы бухгалтери Жеңиш Бекиев аттуу адам экени белгилүү болду. Баарынан кызыгы ал 2012 жылы ачык акционердик коомдун биринде иштеп жүргөндө пара алууга шектелип кармалып, аны Ош областтык соту шарттуу соттогон. Ал мамлекетке жана жабырлануучу тарапка айып төлөөгө милдеттендирилген. Бирок эмнегедир жаза өтөө мөөнөтү аягына чыга электе муфтиятка башкы эсепчи болуп дайындалыптыр. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставына ылайык соттуу жоюла элек адам аталган кызматты ээлей албайт. Главный бухгалтер деген эмне? Бул бүт акчасы чөнтөгүндө, жанында. Бүт операцияны ошол жасайт. Жылда ажылыктан алат, тияктан алат, бияктан топтоп жөндөй бул 100 миллион бул чекеси болуш керек. Мен муну бекитип койгон, на черныйден сактап койгон $1 миллион, 2 миллион акчасы бар. Буга таң калып деле кереги жок. $100,000 берип депчи. Сен мага 100 сом берип койгон деле берип атат болуш керек алчы. Бүт текшериш керек. Мен ошон үчүн жазгам да, текшериле деп. Себеби дегенде закон боюнча есть банковская тайна. Ошо менен бизге ачык бербейт. Башкы бухгалтери пара берүүгө шектелип кармалгандан көп өтпөй эле муфтий Максатбек Токтомушев ээлеген ордун бошотуп берүү тууралуу арызын жазганы белгилүү болду. Себеби ачыкталбаса да көпчүлүк аны башкы казначынын кармалышы менен байланыштырууда. Максатбек ажы Токтомушев бүгүн муфтияттын башкы имаратына чогулуш өткөрүү үчүн келди. Бирок башкы казначысынын кармалышы жана отставкасы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты.
Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставына алайык муфтийдин мөөнөтү март айында аяктамак. Анда кызматта 4 жыл отурган Максатбек Ажы Токтомушев Аалымдар кеңешинин аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча баяндама жасаары күтүлүп жаткан. Андан соң Аалымдар кеңешинин жаңы курамы бекип, алар кийинки муфтийди шайлашмак. Укук коргоочу Келдибек Аскаралиев муфтийдин кызматтан кетери күн мурунтан эле чечилгенин белгилейт. Анткени Аалымдар кеңешинин айрым мүчөлөрү кийинки шайлоодо Максатбек Ажы Токтомушевке каршы добуш берип, болочокто башкы имамдыкка башка талапкерди колдоорун айтып, коркутушкан дейт Келдибек Аскаралиев. Жылда ажылык сапарында түшкөндө муфтиятка бир 15-16 миллион доллар түшөт. Ошонун жана ажылыктарга барып келгени, аяк биягы болотуп бир 12-13 миллион иштетилет. Анан калганы бир 3-4 миллион муфтияттын счетунда калат. Булар жана муфтияттын иштеп аткандарына айлык, аяк бияк деп неме керет, анан ошол барып банкка түшөт. А банкта жөн эле жата бербейт, ал иштетилет. Анын дивиденди бар, анын проценттери бар. Бирок ошо дивиденд проценттерин баарын булар тең уурдап келген. Андан сырткары жана орозо битир садака деген акчалар баары келип ушакка түшөт. Бул эбегейсиз эсептелбеген акча. Бүгүнкү болуп аткан интриганын баары бул муфтиятты реформа кылалы, муфтиятты оңдойлу, өзгөртүү киргизүү деген маселе жок. Эми только гана акчадан келген тургуш маселе. Мусулмандар курултайы качан чакырылып, Аалымдар кеңешинин жаңы курамы качан бекитилет азырынча белгисиз. Жаңы муфтий дайындалганча башкы имамдык милдетти Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев аткарып турмакчы. Дүйшөн Шаршембеков, Сардар Ашырбаев, НТС. Калкты электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси өзгөчө олуттуу маселелердин бири жана стратегиялык энергетикалык жабдуулардын туруктуу иштешин камсыздоо ата мекендик энергетика тармагындагы мекемелердин биринчи кезектеги чарасы. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев менен энергетикалык коопсуздукту чыңдоо чараларын талкуулап жатып билдирди. Анда өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоо жана өнөр жай потенциалын көтөрүү боюнча чаралар талкууланды. Президент бул тармакка кошумча инвестицияларды тартуунун зарылдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде министр Кубанычбек Турдубаев жылытуу мезгилин ийгиликтүү өткөрүүнү камсыз кылуу жана жалпы эле энергетика тармагы менен өнөр жайды өнүктүрүүнүн келечеги боюнча милдеттердин ишке ашырылып жаткандыгын маалымдады. Буга кошумча энергия кызматтар өлкө керектөөчүлөрүн электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн күчөтүлгөн иш жүргүзүүгө даярдыгын белгиледи. Баш мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору 17 февралда жогорку кеңеш тарабынан карала баштайт. Бул тууралуу бүгүн жалпы жыйындын жүрүшүндө төрага Талант Мамытов билдирди. Кече коомдук талкууга чыгарылган Конституциянын жаңы редакциясында мурда жоюлуп кеткен же жаңыдан пайда болгон орган жана кызматтар бар. Алсак өкмөт башчы эми министрлер кабинетинин төрагасы деп аталат. Мындан тышкары 10 жыл мурда жоюлуп кеткен мамлекеттик катчы кызматы кайрадан киргизилүүдө. Конституциянын жаңы долбоорунда дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Кененирээк Нурзада Сыдыкбекова токтолот. Баш мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору жогорку кеңештин расмий сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Азыр аны бардык кызыккан тараптар окуп, талдоо жүргүзүүдө. Биз документте жазылган жаңы кызматтарга көз чаптырдык. Алардын бири мамлекеттик катчы. 2010 жылы кабыл алынган Конституцияда жоюлган бул кызмат 10 жылдан кийин кайрадан киргизилүүдө. Президент Аскар Акаевдин тушунда 2000ден 2005 жылга чейин мамлекеттик катчы болуп иштеп калган Осмонакун Ибраимов мындай кызмат өлкө үчүн өтө керектүү деген пикирде. Айтымында бул орунду ээлеген адам президенттин кабинетинин жанынан орун алып, ага улуттук идеологияны, нарк насилди жайылтуу, Кыргызстанды чет жактарга таанытуу жаатында кеп кеңештерин берип, реформаторлук кадамдарга барышы керек. Осмонакун Ибраимов мамлекеттик катчыга бир жардамчы жетиштүү болоорун, ал эми идеяларын ишке ашырууга өкмөттүн жана президенттин аппаратынын кызматкерлери жардамдашышы керек дейт. Буга болуш үчүн көп билим керек, дипломатияны билген киши болсо жакшы болот. Анан негизгиси ошо bir idea çağıra turgan, idea jolu aytıp koysan öyle, çağırgan işe aşıra turgan bir kişi gerek. Gördünüz mü? Kimdi görüp atasınız? Kimdi görüp atasın desin mi? Siz özünüz barat biliriz, eğer de yok. Varsa varmak öz nesi var eken? Барган иштеп жүргөн иш баягы ойлор деген толтура. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өкмөт башчынын ордуна министрлер кабинетинин төрагасы деген кызмат пайда болууда. Бул орунду ээлеген адам президенттин администрациясынын башчысы деп аталат. Министрлер кабинетинин төрагасы жогорку кеңештин макулдугу менен өлкө башчысы тарабынан дайындалат. Эгерде президенттин ыйгарым укуктарын парламенттин спикери аткарууга мүмкүн болбой калган учурда, министрлер кабинетинин төрагасы мамлекет башчынын милдетин убактылуу аткарып турат.
Жаңы баш мыйзамга ылайык кайрадан пайда боло турган органдардын бири Конституциялык сот. Буга чейин жогорку соттун алдында иштеп келген Конституциялык палата эми өзүнчө бөлүнүп, ыйгарым укуктары 10 жыл мурдага салыштырмалуу бир топ кеңейтилип, баш аягы 6 функцияны аткарган жатат. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Марат Кайыповдун түшүндүрүп бергени боюнча, буга чейинки ыйгарым укуктарына кошулуп, эми президентке каршы айып коюунун белгиленген тартибинин сакталгандыгы жөнүндө корутунду берет. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган күчүнө кирбеген эл аралык келишимдердин конституциялуулугу тууралуу корутунду берет жана ошондой эле мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосундагы компетенция тууралуу талаштарды чечет. Конституциялык соттун төрагасы 5 жылга дайындалат. Аны бекитүү милдети президентке жүктөлгөн. Алгач мамлекет башчы соттор кеңешинин сунушу боюнча парламенттин макулдугун алышы керек. Эгерде биздин элибиз референдумда азыркы конституциялык долбоорду кабыл алып берсе, ал күчүнө киргенден кийин бүт мыйзамдар, Кыргызстанда иштеп аткан мыйзамдар, эгер алар конституцияга каршы келсе, алар каршы келбеген жагынан иштейт дагы, бирок 6 айдын ичинде бардык мыйзамдар жогорку кеңешке тапшырма берилип атат. 6 айдын ичинде бардык мыйзамдар конституцияга ылайык шайкеш келе турган кылып оңдолуш керек. Анын ичинен конституциялык сот жөнүндө, жогорку сот жөнүндө, алардын макамы жөнүндө мыйзамдар бар, процессуалдык мыйзамдар бар, ошолордун баары өзгөрүш керек. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай институту да киргизилди. Коомдук өкүлчүлүктүү жыйын өлкөнүн өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунушун, кеңешин бере алат. Ошондой эле бийликтин ишине байкоо жүргүзүп турат. Президент элдик курултайга кайрылуу жасай алат. Азырынча анын курамына канча адам кире турганы белгисиз. Ошондой эле төрага жана мүчөлөрүн тандап алуунун механизмдери ойлонуштурула элек. Мунун баарын тартипке салуу үчүн мыйзам долбоорлору иштелип чыгышы керек. Буга эле кеминде жарым жылдай убакыт талап кылынат. Аны жетектей турган булардын өздөрүнүн жана мыйзам менен белгиленгенде, өзүнүн жетекчи аппараты болот булардын. Муну ачык айтыш керек. Мен конституциялык кеңешмеде да айттым. Буга бюджеттен сөзсүз түрдө акча бөлүш керек. Канча? Аппарат бөлөт, эми ал белгисиз да канча аппарат болот. 15 киши болобу, 10 киши болобу, же 9 киши болобу. Ошолор тигилердин координация кыла турган аппараты болот. Бүт айылдардан канча келет, жана мыйзамды аткарыш керек да. Ошо мыйзамды аткара турган ошол аппараты болот. Акыркы убактарда үй бүлөлүк зомбулук күчөп, анын ичинде жакын туугандарынын эле балдарга көрсөткөн кордугу коомчулуктун үрөйүн учуруп, актуалдуу темага айланды. Мындан улам ымыркайдан тарта өспүрүмдөргө чейинкилердин укугун коргой турган балдар омбудсмени институту түзүлө турган болду. Анын жетекчиси балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл деп аталып, аны президент өзү дайындайт жана бошотот. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева бул боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкканда жаңы тартиптерди да кошо кетүү керектигин айтууда. Алсак балдардын укугу бузулган учурда сот процессин алып барган судья сөзсүз түрдө аял болушу керек экен. Анткени көпчүлүк учурларда эркек фемида өкүлдөрү зордук, зомбулук боюнча шектелип жаткан тараптарга жан тартып, күнөөлүү деген адамдар тийиштүү жазасын албай эркиндикте жүрүшөт дейт эл өкүлү. Бүгүнкү күндө омбудсмендин позициясы жөн эле мындай бирөөгө бир пост катары берилбеш керек. Ал сөзсүз түрдө ушул адам укугун коргогон адам келиш керек. Өзгөчө балдар менен иштеген адам, балдардын укугун коргоп жүргөн, балдардын психологиясын билген. Анткени балдардын спецификасы таптакыр башка. Биз көргөн адам бир эле Назгүл Турдубекова деген айымыбыз бар. Дайыма ушул балдардын маселесин, балдардын коргоо маселесин көтөрүп жүрөт. Жаңы конституция боюнча кабыл алынып, ушул позиция пайда болгондон кийин мен сөзсүз түрдө ушул кишини фракциябыздын атынан болобу сунуштайт. Жогорку кеңеш конституциянын жаңы редакциясынын долбоорун 17 февралда кароого кирише турганы маалым болду. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында төрага Талант Мамытов билдирди. Анда депутаттардын кошумча сунуштары да эске алына турганы айтылды. Белгилүү болгондой, жаңы баш мыйзамдын долбоору кечээ жогорку кеңештин расмий сайтына жайгаштырылган. Нурзада Сыдыкбекова, Диас Сакимбаев, НТС. Өткөн түнү белгисиз бирөөлөр Бишкек шаардык сотунун имаратынын эшигинин кулпун бузуп кирип, барып, сейфтерди талкалап ачып, бир нерсе издешкен. Маалыматта аталган соттук мекемеден тастыкташып, окуянын тартип коргоо органдары иликтеп жатышканын билдиришти. Инвентаризация жүргүзүп, алдын ала маалыматтарга караганда, имараттан жарандык, жазык же административдик иштери боюнча документтери жоголгон эмес. Кылмышкерлер эмне издешкен жана көздөгөн максаты эмне болгону азырынча белгисиз. Шектүүлөр изделүүдө.
Контрабандалық жол менен 53 миллион сомдук алтын зер буюмдарды алып келе жаткан 40 жаштагы жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматтарга караганда шектүү Манас эл аралык аэропортуна аба каттам аркылуу чет өлкөдөн келип, бажы текшерүүсүнө кирбей өтүүгө аракет кылган. Жүктөрдү текшерүү учурунда жалпы салмагы 17 килограммдан ашык, баасы 53 миллион сомду түзгөн алтын буюмдар табылган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Суроо талап бар, бирок товар жок. Дордой базарынын соодагерлери Торгар Теркештам өткөрүү пункт аркылуу жүк ташууну жандантууну өтүнүп, кайрадан өкмөткө кайрылышты. Алар товардын жетишсиздигинен улам чыгашага учурап жатышканын билдиришүүдө. Бир тобу буйрутма берген жүктөрүн 1 жылга жакын убактан бери ала албай, насыя алгандары үстөк пайызын төлөй албай кыйналууда. Ал эми өткөн жекшемби күнү темир жол аркылуу Кытайдан ташылып келген 800 тонна жүк болсо, ири базардын бир бөлүгүн гана камсыздаганга жетиптир. Товарлары түгөнгөн соодагерлер менен Дастан Жолдошев сүйлөшүп келди. Бишкек шаарынын четиндеги Дордой Жунхай базары. Былтыр ушул эле жайда соода кызуу жүрүп жатса, азыр анын бири да жок. Ишкерлердин айтымында буга товарлардын келбей жатышы себеп болууда. Бир канча айдан бери товары келбей, иши жакшы жүрүшпөй жаткан соодагерлердин бири Лира Сүйменова. Ал көп жылдан бери эле базарда соода сатык менен алектенип келет. Учурда капчык, баштыктын түрлөрү портфель сымал товарларды Түркия менен Кытайдан алдырып дүңүнөн сатат. Буюмдарынын 80% буга чейин Кытайдан ташылып келгендиктен учурда иши токтоп артка кетип жатыптыр. 5 айлап, 6 айлап товар ала албай жатабыз. В данный момент жаңы жылда келе турган товарды до сих пор ала албай жатабыз. Дагы жакшы астатактар бар үчүн кичине иштеп атабыз. Новинка барбы деп эле сурай берет да. Новинка болмоюнча соода болбойт. Биз мурда Кытай чек арасы жакшы иштеп атканда биз 15 күн сайын товар алып турчубуз. Азыр 5 айда, 6 айда алган ойлоп көрсөңүз вообще анан бүт эле старый модельдер деп эле кете берет, бирок эми айла жок алып атышат. Буйрутма берген товарын ала албай иши жүрүшпөй жаткан соодагерлердин дагы бири Мырзайым Умуралиева. Ал калемсап, дептер жана күнүмдүк керектелүүчү майда барат буюмдарды дүңүнөн дагы өзүнчө бөлүп дагы сатып келет. Айтымында товарлары Кытай менен Россиядан алынат. Аны дагы акыркы жыл ичинде бир эле жолу алганга жетишкен. Бирок мектептер иштебегендиктен товарына суроо талап жок, соодасы жүрүшпөй жатыптыр. Кытайдан келчү товарларыбыз бар эле. Кытайдан келген товарларыбыз июнь айында салынган товарлар айлы кече алган жокпуз. Бардыгысын бир эле мен эмес, бардыгын банктан алган жанагындай аманаттары бар эмеспи? Ошолорду биз көбүнчө өтө кыйналып калып атабыз да. Биздин банктан келбей атат, Кытайдан товарларыбыз келбей атат, соода деген быйыл мектепте болбой атат деген нерсени банк алардын иши жок, аларды алдыкпы, биз анын баарын беришибиз керек да. Белгилей кетсек, өткөн жекшемби күнү 46 вагонго жүктөлгөн 800 тонна жүк Кытайдан Казакстан аркылуу темир жол менен ташылып келген. Анын көпчүлүгү Дордой базарындагы ишкерлердин товары экендиги айтылган. Жылдызбек Бакир уулу дал ушул партия менен ташылып келген жүктүн бир бөлүгүнүн ээси. Байпактын түрлөрүн дүңүнөн сатып иштеген соодагер бул буйрутмасын 8 айдан бери күтүп келген. Анын товарлары кече гана колуна тийиптир. Кышкы товарларды алып да. Ал кышында келиш керек эле, бирок 6-7 ай болду. Жатканыначы. 6-7 ай мурда 6-7 ай мурда заказ бергенбиз, ал жолго чыккан болчу да. Бирок ал кайсыл жерде жатты, бирок келди да. Биз ошого шүгүр, бирок келди товар. Бир жерде жатты да, складта жатты же. Суу болгондор бар экен арасында. Былтыркы караганда бир топ эле төмөн сооданын жүрүшү да, анан товардын келиши да. Бул эми соода товардын келишине байланыштуу болот да негизичи базарда. Бирок темир жол аркылуу ташылып келген тонналаган жүк ири базардын бир бөлүгүн гана камсыздай алат. Ишкерлердин айтымында пандемия башталганга чейин Торгар өткөрмө бекети аркылуу күнүнө 300дөн ашык фура өтүп келсе, учурда анын саны кыйла азайып, ашып кетсе 8ге жетет. Мунун айынан соодагерлер чыгымга учурап, арасында иши таптакыр токтоп калгандары дагы бар. Биз Кытай менен иштейбиз. Кытайдан биз зат алганда ошол 50%-ын төлөп, 50%-ына биз товар алып келебиз. Бизге Кытайлар азыр биз менен иштебейбиз деп чыгып атат. Бүт жактарын Кытайлар жабып атат. Фирмалар убагында эле алып келип жүргөн. Азыр кандай болот? Мына карап көрүңүз. Мына канча деген КамАЗдар мына жатат. Тиги Кытай Топо деген жеринде жатат. Мына биздин граница ошо
Кытай менен граница, ар жагы топо. Ошол жерде КамАЗдар бүтүп жатат, бир дагы товар кирбей жатат. Пандемия башталганы Кыргызстан Кытай ортосундагы соода-саттык дээрлик токтоп калган. Анын айынан ишкерлер жапа чегип, Дордой базарындагы товар тартыштыгы жаралып келет. Бирок аны чечүү үчүн коңшу өлкө менен сүйлөшүүлөр дагы деле уланууда. Эгер ал ишке ашса, февраль айынан тартып Эркештам Тору-Карт өткөрмө бекеттери аркылуу күнүнө 30 жүк ташуучуна кире алат. Бул дагы Дордой базарын толук камсыздаганга жетпесе да иш бир кыйла жакшырышы күтүлүүдө. Дастан Жолдашев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Өткөн суткада коронавирус 82 кишиден табылып, 98 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаары жана Чүй, Ысык көл областарында. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын жалпы саны 85253 жетти. Тилекке каршы өткөн суткада COVID-19 3 адамдын өмүрүн алган. Алардын бардыгы Бишкек шаарынын тургундары болгон. Ошондой эле өлкөдө бир күн аралыгында дагы 5 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ошол эле учурда стационардан 1, ал эми үй карантининен 1 медик чыгарылган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 1 марттан тарта бардык мектептерди жана бала бакчаларды толук кандуу иштетүүнү пландап жатат. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчиси Алымкадыр Бешеналиев билдирди. Бирок өлкөнүн башкы врачы бул чечим ошол убактагы эпидкырды алга жараша да өзгөрүп кетүүсү толук мүмкүн экенин эскертти. Айтымында, эгер коронавируска же Кавасаки синдромуна кабылгандар көп катталса, анда чечим өзгөрөт. Эске салсак, өлкөдө 15 баладан Кавасаки илдети аныкталып, дагы 20 баладан бул аутоиммундук оору шектелип жатканы белгилүү болгон. Өлкөдөгү мектептер былтыркы окуу жылынын 3-чейрегинен бери аралыктан окуу режиминде иштеп жатат. Быйылкы окуу жылынын башынан бери 1-класстын балдары мектепте окуп, жакын арада эле алардын катарына 5, 9 жана 11-класстын окуучулары кошулган. Пандемия учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көчөлөрдү, имараттарды дезинфекциялоого жана бейтаптарды, медиктерди, милиция кызматкерлерин тамак аш менен камсыздоо иштерине 238 миллион сомдон ашык акча коротулган. Бул тууралуу аталган мекеменин коллегиялык жыйынында 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берилип жатканда белгилүү болду. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана куткаруу иш-чараларына былтыр 69 миллион сом сарпталган. Буга кошумча адистер жыйында акыркы убактарда өрттүн саны өсүп жатканы, техника жаңыланбаса, бул көрсөткүчтөр кейиштүү абалга алып келерин баса белгилешти. Расмий маалыматтарга караганда, былтыр өлкөдө 3000ге жакын өрт кырсыгы катталып, андан 579 миллион сомдук чыгым келтирилген. Борбор каланы ыштан тазалоонун жолу адам башкаруусун талап кылбаган дрон жана үй кожойкелеринин ишин жеңдете турган тиричилик жабдыган. Бишкекте жаш илимпоздордун арасында инженерия жана техника талашындагы фестиваль өтүүдөн. Ага бардык аймактардан жаш ойлоп табуучулар келишкен. Сынакка окумуштуулар менен илимий изилдөөчүлөр калыстык кылышууда. Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте Алтын түйүн академиясы жаш илимпоздчулардын арасында инженерия жана техника фестивалын өткөрүп жатат. Аталган фестивалга аймактардан келген жаш өспүрүмдөр катышууда. Алар өзлөрү ойлоп тапкан заманбап технологияны мына ушундай көргөзмөгө алып чыккан. Мисалга алсак, мына бул жабдуу үйдөгү аба ырайыны тазалоочу жабдуу экен. 16 жаштагы Адилет Султан фестивалга катышуу үчүн тайпасы менен бирге Ош шаарына келген. Жаш ойлоп табуучулар жол тандабасына жана робототехника жасашкан. Айтымдарында бул жасалган макетти көпчүлүк жөн гана оюнчук деп кабыл алат. Ал эми өспүрүмдөр үчүн бул кийинки мундун техникасы. Алардын арасында адамдын башкаруусуна муктаж болбогон дрон дагы бар. Бул болсо тоо жерлерде басыш үчүн. Ооба, жөнөкөй унаа жүрө албай турган жерде булар жүрө алат. Бул робот болсо Arduino системада топтолгон. Бунун основной идеясы бул болсо адам жок иштейт. Баткак жерлерде бул жүрө алат. Эмне дегенде бул жеңил. Эң биринчи задачасы бул болсо первопроходец. То есть адам баса албай турган жерге бул басат, адам жок бардыгын көрүп чыгат, анан болсо картография кылып берет. Бул иш-чарага өлкөнүн окумуштуулары менен илимий изилдөөчүлөр калыстык кылышууда. Техниканы жана өндүрүш фестивали 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Сынакка жалпысынан 20дан ашын команда катышууда. Бул жылы ойлоп табуу сынагына симпозиумду кошуу чечими кабыл алынган. Анда жаш илимпоздор өз эмгектерин онлайн түрдө сунуштай алат экен. Мен карасам, Советский Союз убагында да ушундайлар көп болчу да. Бирок азыр мына балдардын темалары мындай турмушка жакыныраак болуп калыптыр.
мурункудай Советский Союз убагындагыдай абстрактный чоң темалар эмес эле азыркы турмушка керектүү. Мүмкүн жаңы электроэнергиянын табуу методдору, Кыргызстандагы пайдалуу заттарды кантип пайдаланыш керек, ошолор бүт баардык ушу жаштар карап атыптыр. Жумалыктын жүрүшүндө айрым катышуучулар учурдагы чоң көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылгандыгы да белгилүү болду. Жаш жаратмандардан турган топ Борбор калааны ыштан арылтуу амалын издеп жатышыптыр. Бишкектин абасынын бузулуп жатышы бизди да абдан кейитип жатат. Биз келечекте жылуулук электр борборун күндөн энергия алуучу атайын жабдыктар менен иштете турган кылып жасагыбыз келет. Бул албетте өтө кыйын жана оор иш. Бирок дүйнө эли дал ушундай кадамдарга барып жатат. Биз да ушундай жолго барышыбыз зарыл. Бул экологияны сактоодо эң туура чечим. Бир жумага созулган интеллектуалдык сынакка 7 жаштан 16 жашка чейинки балдар катышууда. Уюштуруучулардын айтымында акыркы жылдар санарип жана IT технологияга кызыккан окуучулар жана алардын сунуштаган демилгелердин саны арбын болууда. Чолпон Жээнбекова, Агзат Түлеев, НТС. Мына ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.